Кээ бир жаш өтүп калган эжелер бар, силер ичпегилечи. Сиңер дагы метрого түшүп кетпегилечи. Мас бойдон эле метрого түшүп алат экенсиңер. Ал аз келгенсип кыйкырып ырдап алат экенсиңер. Метродо канчалаган улуттар бар билбейсиңерби? Алардын алдында өзүңөрдү бир аз ыңгайсыз сезбейсиңерби? Тойго деген өлгөдөй эле кийим кылып аласыңар. Кантип эле тойдон кийин таксиге акча таппай каласыңар. Мен бул сөздөрдү айтышым керек болду. Айтышым ошондойлорду көрүп жатканым себеп болду. Анан кээ бир кыздар башка улуттун жигиттери менен жүрүп кетипсиңер. Алар бир айлык зарплатасын берсе эле өлдүм күйдүм деп ошоларды сүйүп кетипсиңер. Алар силерди катындыкка алмак беле? Силердин жаныңарда түбөлүккө калмак беле? Кызыгың кеткичеңди жаныңда алып жүрүшөт. Кызыгың кеткенден кийин сага мындай эле чалып жүрүшөт. Сен керек болгону жолугушууга келишет. Сен ойлоп келмек беле, өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп келишет. Мен буларды ошол кыздарга гана тийиштирип айтып койдум. Эмне болсо дагы бир чындыкты силерге айтып койдум. Анан да метро Кузминкини 8-област деп алыпсыңар. Ошентип айткандар бир аз туура эмес ойлоп алыпсыңар. Андан метро Новогрееваны 9-област кылып алгыла. Как раз ошол жерде Кыргызия деген торговый центр бар, ошонун ичине барып кирип алгыла. Туугандар, Кыргыз деген аттын кыратын чыгарып айтып жүрөлүчү. Өзүбүздүн мекенде 7 област бар, ошол жакта гана сөйлөчү. Кыргыздын нукра жигиттери бар болсун. Өзүбүздүн кыргыз кыздар гана бизге жар болсун.